Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Сиздер угуп жаткан 91 жыштыгындагы Алай жаңырыгы радиосу. Сиздер Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Студияда Абдурахман Абдибалиев. Мадыл ызага угуп, сөгүнүп, Насырдынбек токтогон өргөнү карай жөнөп берди. Зордук, көрүнө зордук бул. Барам мен бара турган жерге, айтам мен айта турган жерге арызды, деп үңүлдөп кетти. Орусу күчтүү болсо, ээсин баса калат деген ушулбу? Барсын, деди Домбу чалыр көзүн чакырайтып артынан тиктеп. Кесип берер бекен. Эл дуу-дуу болуп, бир жагы Мадылга жан тартып, бир жагы акокус чала таанып, бөөдө жаңжал чыгарып алса, балекет басты Мадылды, дешип, күңүлдөшүп калышты. Байлануу турган атты саал алсырактан имерип тиктеп, сарбай минип жүргөнүн көп эле көрдүм эле. Ошол торукашка аттын эле башы окшойт. Ошол, деп калыс аксакалда көңүлүндө Мадылдын доосун оңкөрүп, мейли, бий келсинчи мынча болгон соң, деди Домбуга угуза. Домбу аттын жанына эч кимди бардырбай койду. Эл улам көбөйүп чогула берди. Тен ары жакта үлүктөрдү шайлап, бир жака шылгап, конокко айдоого беттене баштагандарда токтоп калышты. Аңгыча бир топ атчан көрүндү. Абил бей, дагы 2-3 кадырлуу адамдар бар экен. Мадыл күйүгүп, Абил бейдин үзөңгүсүнөн кармап сүйлөп келе жатат. Айланайын эл агасы, торugашка эле өзү, кантип тааныбайын өз малыбызды. Ушундайда зордук болобу? Бул Домбунун эмне кылганы? Ассаламу алейкум, деп эки көзү чекирейип, талашка түшкөн ат кайда тура экен дегендей, алдырдан серп салып, топко акырын салам айтып келди Абил бей. Бей, мени ууру тутуп жатышат. Сени калыс бей деп, баарыбыз баш коюп жүрөбүз. Кана, калыстыгыңды көрсөт эми, деп азыркы хан тукумуна тага, ага сүйөнүп алдыртан Абил бей менен эгешип, тизгин талашып келаткан Домбу идиркенектеп, бир чети матап, атайын чатак ырбатыксы келип сүйлөдү. Абил бей сезди, шаша койбой. Ат кайда? Деди да, эл нары байланып кулагынан башка, туягынан башка эч жери көрүнбөй турган атты көрсөтө бергенде, алдагы Сарыбайдын торugашка атын тааныч эле, имерип тиктеп, хан тагасы, ууру болсоң тутуласың, тапканмын десең тааныганына кайта бересиң, деди атайын тактап, такмазалап. Эреже ошол, салт ошол. Домбу тайманбай, тааныбасачы, бул жала болсачы, деп атын темине. Чалыр көзү кызарып, бир шумдукту жылтылдап, ачык айт Абил бей, мен бул кордукка чыдай албайм. Ой Абил бей, бул эмне мынча баатыр сүйлөйт? Жечин эле башка атты кууруган, Мадыл жаңылып жатабы? Абил бей байланып турган атты дагы бир имерип тиктеп алып, келбети ошол байкуш Сарыбайдын торugашкасы. Көңүлүнө ишеним келе калды да, жалакор жазасын алат, томаяк болсо да 9 айыпка жыгылат, деп шар кести. Акокус хан тагасы көз көрүнө кара өзгөйлүк кылып, кашайып отурган болсо, анда жаман. 9 айыпты ал тартат. Хан тагасы экендигине карабай, түптү журт алдында шерменде кылынат. Ал Домбунун кабагын аста тиктеп, жымыйып тиктеди. Ойланып көрчү өзүң, калыс болобузбу ушундай кылсак? Көтөрүп турган асманың таштап жибер, Абил бей, деп бир чар этти да, Домбу жигиттеринин бирине колун кескин шилтей буйруду. Тарт аттын өртөгөн. Жигит шаша-буша, чабандес ээр токулган токуму менен кошо кымкап үртүктү, аттын үстүнөн сыйрып алды. Атты көрүп эл чуудей түшүп, кайрадан бола калышты. Кулан сыяктуу кызыл чаар аргымак экен. Делбиреп, эки көзүнөн жаш сыгылып турган Мадыл шалак этип отуруп калды. Ал көрүп турган көзүнө ишене албады. Домбу, жетеле мындай, жетеле тигиндей, эл көрсүн, таанысын ат жоготкондор, деп чакчырылды. Ана, таанып ал, Абил бей. Келишкен кулан чаар аргымак куйругун буластатып, маңдайындагы тумарча кашкасын жаркылдатып, элдин алдынан нары бери жетеленип өттү. Эл дуулдап турду. Калыстар нестейди. Абил бей нестейди. Мадыл, торugашка дегенден башка эчтеме айта албай, бир отура калып, бир тура калып, торugашканын эле өзү. Куланчаар кайдан чыга калганына акылы жетпей, көз көрүнө күйдү, туталанды. Домбу бастырып келип, көзүңө карап жүрбөйсүңбү, деп Мадылды атка өмгөктөтүп, камчы менен баштан нары 2-3 тартып өттү. Мына сенин жазаң. Мен сенден 9 айып дуулап жүрбөймүн, кысталак. Сына түшкөн Мадыл өйдө карай албады. Башын эки колу менен бекитип, бүжүңдөп араан корунду. Чала болот сага, о уятсыз жалаакор, деп кимдир бирөө топ ичинен.
Бирөөлөрдүн оюна домбунун каерде куланчаар аты бар эле, күлүк сатып алыптыр деген сөздү эч ким уккан жок эле го деген күдүк келип да турду. Абилбей унчукпай бастырып кетти. Жалгыз ошол сезди домбунун кара өзгөйлүгүн. Домбу дайыма кул алдына ууру алып жүрчү. Бир түндө Сарыбайдын семирип турган торугашка атын уурдатып алган болчу. Кыл арканды аябай бороктотуп кайнаттырып туруп, ысык боюнча аттын мойнунан соорусуна чейин чырматып жиберген. Аркан тийген жерлери кашайып күйүп, торугашка чаңырып кишенеп, тизелеп жыгылып, так түйүлүп туйлап, өлө жаздап, араңчыдайт да, муздаган соң арканды алып таштап, өзүн жиптей катырып суутуп, кайра бакканда күйгөн жерлери жыдып түшөт. Бир кезде ордуна көгүш ак жүн кайра чыгып, ат көз көрүнө торугашка эмес, уланчаар аргымак болуп чыга келет. Ошол бойдон домбу бир жанга байкатпай, түнгүсүн гана сыйрытпаса, күндүзү үстүнөн жеңил кымкап үздүрбөй бактырып, сууттуруп, мына эми чоң маарекеге алып чыккан кез эле. Кана торугашка ат. Элдин көзү куланчаар атты көрдү. Эл алдына куланчаар ат чыкты. Мойнуна коюп көр эми домбунун. Абилбей тишине тишин басып, бир жагы өзү даңаза үчүн берип жаткан аш үстүндө чырылдаштырып отурусу келбей, бир жагы ашка ханзаада келип турганда, кантседа Кудай урган домбу хан тагасы аталат эмеспи? Чатакты ырбатпай, домбу үчүн жек көрөсүн көңүлүн тереңине жашырып кетти. Жанагы жамактап жарайтып жүргөн ырчык куланчаар аргымакты мактап калды. Кызылчаар аргымак, куп келишкен сындуу ат, комда ойногон куланбы, жаныбар, куулдап туягынан чаң учат. Камыш кулак тек туяк, эки көзү шам чырак, анык буудан окшойбу, жаныбар, айбандан башка сүр турат. Домбу эргип, эл алдында марттыгын көрсөткүсү келип, мына ырчам, деп өзү минип турган атынан түшүп, аттын чылбырын ырчага карай ыргытып таштап, камчысын сүйрөгөн бойдон басып кетти. Ал, атты ырдап алганмын деп айта жүргөнүңө жакшы. Күлүктү, сулууну, баатырлыкты, марттыкты, адилдикти, чечендикти тээ илгертен барктап көнгөн эл дуулдап жиберишти. Бали, жигит болсо сенче болор, бали. Өрчү өзгөчө шаңдуу үн салып, домбуну ээрчи бастырып, бир төгүп мактады. Баатырзада домбу бей, башка бийден жолдуу бей, төгөрөктү төп чапкан, түк ойлонбой көп чапкан, түпкү атасы Кыпчактан, жангер каңлы баласы, санжырасын сан кылган, сандаган журтту таң кылган, бир теңелсе атан тай, теңелбесе жок мындай, жомарттыгын карачы. Домбу кайрылган жок, сыртынан сыр бербей, кебелбей, ичинен балкып, жамыраган көз өзүнчө арбагы көтөрүлүп, терисине батпай баратты. Абил угуп жарылып кетсечи, деди көңүлү. Ошол 300 ашуун күлүк чабылган чоң маарекеде уланчаар аргымак байгеден чыгып, домбунун ысмын дагы алыска учурду, дагы зоболосун көтөрдү. Амадыл байкуш аттын көзүн таанып кылган, ичи күйүп, боору эзилип, бүт жарыктык дүйнөнү сөгүп, аштын тамашасынан кечип, аягына күтпөй кетип калды. Басыгы деле өзү, кирпиги деле өзү, көзү деле өзү айланайын аке, деп өрттөнүп Сарбайга айтып барды. Үртүк жаап койгон экен, үртүгүн бияка сыйрыса эле куду куландай кызыл чаар. Эки көзү кыпкызыл болуп, жаш тегеренип, алкымын ыза бууду Мадылдын. Сарбай күрсүнүп ойлонуп отуруп, көптү көргөн киши тиги домбунун кара өзгөйлүгүнө көзү жетти да, ай бетиң кургур, деп күбүрөп алып, болуптур. Кеткен мал экен, эсиңден чыгарып кое кал, деди Мадылга. Дагы бир зыяны тийип жүрбөсүн. Кудайдан коркпогондон корк, муну эстүүлөр айткан. Ташкенттеги генерал-губернатордун алдына 1868 жылы Кудайархан саламга барды. Абилбей агасына аш берип, ошого шылтоолоп хан үйүнөн киши чакырып, элеттин бели катууларын жүз көрүштүрүп ортону кыйла жылытпадыбы? Ордого тартып алып саламга келгенде, хан өзү казынадан кымкап, он жаап, датка атантып, даражасын көтөрүп, губернаторго жөнөгөндө нөкөрлөрүнүн ичине кошту. Кандайдыр бетке кармай турган бир шылтоо ошол учурга зарыл эле. Генерал-адъютант фон Кауфман ханды оор топ кишилер менен дароо кабыл алып, аларга жылуу жүз урмат көрсөтүүгө шашты. Кандуу кагылыштарды согушчан генералдардын күн санап алга жылып кирип келатышын, ордо эки ортодогу эссиз адамдардын, нары болгондо жаман ойлуу кара ниет иштеринин натыйжасы деп түшүнүп, бул абалды сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салышка үмүттөнгөн. Фон Кауфман башын тынымсыз ийкеп, хандын айткан арманын бөлүшүп, кошо кайгырышып,
Эми мындан нары андай кандуу иштерди Кудай бизге бербесин деп тилек билгизип отурду. Ошону менен сөз арасында улук император кичинекей Кокон хан менен эч качан согушууну көксөгөн эмес, көксөбөйт да, кайта аны баласындай көрүп, ички, тышкы кастарынын дайыма калкалоого, дилгир, тыштан бир жамандык хандын башына түшсө, бүткүл Россиянын ээси ал жамандыкты өз башыма түштү деп билет деп түшүнттү да, эчтемеден кам санабай, хан бактылуу хандык доорун сүрүп жата берсе болорун айтты. Кокус хан же анын амириндеги калктар кандайдыр бир кооптуу кадамдарды баштай турган болушса, ошондой баштоолорду баштоого аракет эле кылган болушса, анда чыдамгайлыктын бүткөнү ошол. Бүткүл Россиянын ээси жөн карап тура албастыгын достук иретинде көңүлгө салды. Эки жак бат эле положение деп аталган шартнамага жетишишти. Шартнама боюнча Кокон хандыгынын Ташкентке чейинки жер суусу Эли Россия империясынын карамагына өттү. Хан жана анын бектери Фаргана өзөнүнө илим максаттары менен келген куралдуу саякатчылардын жолун тоспоо, кайсы гана шаар болбосун, орус көпөстөрү эркин соода жүргүзүүсү макулдашылды. Эң акыры коңшу мамлекеттер менен кандайдыр бир деңгээлде алака кыла турган болсо, андай иштер кеңешилип жүргүзүлүшү эки жакка тең эскертилди. Генерал-губернатор Удайыр хандын бийлигин, даражасын кадырлай тургандыгын тактады. Ошону менен Удайыр хандын көңүлү тынып кайтты. Өлкөсүнө ичтен, тыштан кам көрүү убарачылыгы жонунан түшүп, алтын тыйындай гана болуп нукура бийлик өзүнө калгандай жеңилденип кайтты. Нарытан чаяланып ит үрдү. Аттын дүбүртү угулду. Мадыл колундагы ишине каралашып, башын тумандай чулгаган ойдун ичинде отуруп, аларга көңүл бөлө албады. «Эй, көтөр күнөкөр башыңды!» Мадылдын жүрөгү селттеп, сонулган колун тарта албай ката түштү. Бет алдында чымкый кара аттын үстүндө жакчайган көзүн тигип бир киши турган эле. Мадыл шашып ордунан тура калып, келиңиз хан тагасы, келиңиз!» деп жошого булганган колдорун жамбашына аарчынып, ат алмакка умтулду. Келдик, сенин кебетеңди көрөлү деп келдик, деп тиги кытыр жылмайды. «Келгиле, аттан түшкүлө!» деп Мадыл эми оозу бошой, көңүлү сынып калды. «Кайда 5 кыл койрок?» Мадыл шылкыйып, мукактанып, дөңгөчкө айласа куруп отура берди. «Колго каппай, өзүңүз билесиз, бар болсо...» Кара атчан ат салып темитип чаңырып жиберди. «Өзүм эмнени билем? Күнүгө бир жооп айтып, ой сен кимди ойноткун бар, каш кулак?» Мадыл кара аттын өңгөгүнөн айбыгып, отурган дөңгөчүн тегерине качты. «Ушу бар туруп, бербей жатсак...» Кара атчан сөгүп дагы ат салды. Мадыл бул сапар качпай, иреңи кубарып чини келип, аттын оомуросуна туруштук кылып, «Жетишет, ат салбаңыз!» деп дулдуңдады. «Болду, кордобоңуз. Кудайдын кордугу деле аз эмес бизге. Кордобоңуз, эмне? Таба тута кутулабыз!» «Таба тута? 5 сары таман атты силер менин атамын ашына кошуп жаттыңар беле? Бул хан салыгы. 5 сары таман ат ханга керек. Сен таба туткуча хан акыйып карап отурат экен да. Ия!» Биротоло жаны ачыган Мадыл тилин тартпады. «Кайдан табайын? Тууп берейинби?» Кара атчан ачуудан тили туттуга түштү. Дудаланып, «Муну, бул Томаяктын айтканын?» деди араң. «Эмне? Томаяк? Хан тагасын Кудай жаратып, Томаякты куурай жаратыптырбы?» «Карма!» деп жиберди хан тагасы, андан нары чыдай албай. «Тилин бурагыла!» Артында тымтырс болуп катып турган 5 жигит үн катышпастан, шаша шупа аттарынан түшө калышып, бөрүдөй жулунуп, Мадылга чап салышты. Мадылда ээн жерде өскөн эр көкүрөктөрдүн бири болчу. Оңой менен моюн бербей, улам алдына келгенин буйтап ыргытып, кетенчиктеп коргонуп, алдастап жер чапчып, жерден уук учун копшоп жаткан жыгачтан бирди алып, жандан кечип салгылашып кирди. Тарс, курс, дүпүрөгөн адам күчүнөн тал уук куурайдай бырчаланып сынды. Көптүгө салып, 5 жигит Мадылды колдон, буттан тартып сүйрөп, тепкилеп кетишти. Мадыл кыйылдап кармашып жатты. Мадылдын зайыбы чыркырап келип, Мадылдын үстүнө түшө калды. Балуан жигиттердин бири аны силкип ыргытты. Зайып жалп этип көйнөгү жайылып, жыгылып түштү да, көздөрү чекирейип, эриндери титиреп, кайра тура калды. Додуланып чыңырып, ызылдап кайра асылды. Дагы жалп деп жыгылды. Ал улам тура калып жулунуп келип, эринин үстүнө кулачтап жыгылып, камчынын түкшүнүн денеси менен тоса калып жатты. Күчтүү колдор улам жалп эттире серпип таштайт. Зайып аан сайын күпкесине башка бир жырткыч кирген ургаачы карышкырдай тажаалданып, улам жулкунат.
көйнөгү дал айрылып, эми кармагандардын бетине 5 тырмактап асылып, колдорун тиштеп, кыйылдап кармашып жыгылды. Үймөлөктөп караган катындардын озондогон үндөрү, коркуп энелеринин этегине башын катып, көздөрүнүн жартысын чыгарып тиктеп чырылдап ыйлаган балдардын үндөрү аралашып, айыл ичи чууга толду. Мадыл эсинен танганча каршылык көрсөттү. Ал эсинен танып, сулк жыгылганда гана жигиттер эки колун артына бурашты. Эркек киндиктүүдө мүңкүрөп жаткан Сарыбайды эсепке албаганда эч ким жок болчу. Көртериликтин күйүндө жүрүшкөн эле. Сарыбай эшиктеги чууну угуп, эмне болуп жатат деп тышта ордунан козголду. Сүйүмкан ардемеге шылтып, тынчтандырып, көз жашын көлдөтүп айтпай отурду. Акыры айласы кураганда, таңылчагынан узундугу керек кулач келген сур сүлөөсүндү алып, жан тилегендин белгиси кылып мойнуна салып чыкты да, жертиктеп баскан бойдон Кара Атчандын алдына келди. Хан тагасы, ачууңузду тиледик, жан соога. Ал башын көтөрүп, көзүнүн жашын аарчыбай туруп, Кара Атчанга жалдырап сүйлөдү. Жокчулук жоомарт, эрдин демин кесет ошол. Жокчулуктан 5 кыл куйрукту алпарам деп күнүндө алпара албай калды. Өзүңүз көрүп алдыңыз. Өрүшүбүз толуп турса, 5 түтүнгө 5 жылкы деген кеппи? Кара Атчан сөз тыңшагандай элтейип токтой калды. Көзү күнгө бермете жалтылдап, кубулган сур сүлөөсүн көтүштү. Кыл куйруктан кутулам деп, кереге уук жасап, уйку көрбөй, өзү деле байкуш өлө турган болду эле. Ал мойнуна салган сүлөөсүндө жая кармады. Койругу жерге тие берди. Кара аргымак селт-селт этип, териден чоочуп, камыш кулактарын тикчейтти. Өнүшкердин жыйган дүйнөсүнүн арты эле, аз да болсо көптөй көрүп, куникта болсо түзүктеп, ушуну канчыга байлай кетиңиз хан тагасы, шоордуга ырайым кылыңыз. Сүйүмкан эми жашып кетти. Бечаралардын жан айласы ушул. Силер кереге жасап саткыча, хан акыйып карап отурат турбайбы? Кара Атчан Сүйүмканга карай теминип келди. Сүйүмкан камчынын тарс деп чабылышын күтүп, жертиктеп диштенди. Кара Атчан канга толгон чалыр көз менен атып, алдында балким зайып заты тургандыктан кармандыбы, камчысын көтөргөн бойдон чаба албай токтоло калды. Сүйүмкан акырын көзүн ачып, акырын башын көтөрдү. Көзүнөн эми ырайым эмес, жандан кечкендин жалыны учуп, "Батыр, камчы көтөрбөңүз. Катынга камчы көтөргөндүн башындагы бак дөөлөтү учат деген", деди айыкпай. Астагфирулла. Кара Атчан тобо келтиргендей көзүн сүзө тыйынып, Сүйүмкандын жүзүн үйрөп туруп, "Бүркүтү тытып кеткен аңчынын катыны сенсиңби?" деп сурады. "Мен. Эй кашкулак, жаныңды мына бу кайраттуу катынга тартуу кылдым. Уктуңбу? Жаныңды тартуу кылдым. 5 атты бир жумадан калтырбай таап жеткир мага. Уктуңбу?" Ал ат темине демитти. Кара аргымак ооздугун кемирип, туйлап, бир ордунда чимирилди. "Уктуңбу? Эмки убада 2 болсо, билип кой. Бул айылдын убалына каласың." Бирок Мадыл уккан жок. Кандайдыр жаңжуң шоукум алыстан аккан суунун шарындай, бирде шамалдын эпкини сыяктуу араң туйгансыды. "Уктуңбу? Гүлүн сапырып таштайм." Ушул сөздү айтты да, Кара Атчан жүрүп кетти. Эмне үчүндүр сүлөөсүнгө кайрылган жок. Намыс көрдү окшойт. Жигиттер бегинин артынан шашылды. Зайыптар Мадылдын башын жөлөй калышты. Кара Атчан оозу кандуу бөрүдөй кара аргымакты алчактата жорттуруп артын каранбай кетти. Мадылдын карала күчүгө камшылап үрүп, ээсинин жеген келтегин, көргөн кордугун сезгендей, каңырыгы түтөгөндөй каңшылап үрүп узатып баратты. Иттин үнү амалдардын кулагына жаман угулду. Кандайдыр ый аралаш ачуу каргыш айтып жаткандай өчтүү кектүү угулду. Ал кара аргымактын башын шарт бура тартып токтоп, бото корунда кысталып келаткан бир атар тапанчасын колуна алды. Тарс! Карала канчык кан кетип, жолдун алдында булайып жатып калды. Абилбей Мадылдын арызын айттырбай көрдү. Мадыл камчыга ууккан. Сары шишик бетине чыгып кетиптир. Көздөрү же жумуп турганы, же тиктеп турганы билинбей, эрди кымтылбай отурат. "Ким?" деп сурады Абилбей. Мадыл ызалыгын көрмөп жутуп, буулуп эриндерин кыбыратты. "Домбу." Булатты укканда Абилбейдин көзү сүзүлө түштү. "Домбу? Домбу хан тагасы." Кандайдыр ою эки анжы томсоруп калды. "Күнөөң кайсы?" деди көзүн ачып. Мадыл бүктүшүп, бейдин өңүрүнө тооп кылып, сөздүн ордуна буркурап ыйлады. Абилбей акырын акырегинен түртүп, аны өйдө тургузду. Өңүрүн тизесине басындып алды. Бейдин аяр көздөрү кылыйып, тереңден жылтылдап, анын ичи да ошондой алдастап жатты. 5 түтүн нойгуттун абалы кимге дайын эмес. Бири аңчы, бири керегечи, бири кырмачы.
Сарыбайын бүркүтү тытып салды. Жакшыларга жамдап, булардын талабын талашаар, кебин сүйлөр, акыбалын түшүндүрөр ошол болчу. Мынтип бели бүктөлүп, бир коктудан ат бастырып чыгышка жарабай, жакырланып отуруп калган жакта башка чыгымдан тышкары 5 түтүнүнө 5 сары таман ат түшпөдүбү? Ханга десе ким каяша кылмакчы? Бирок колдо жок болгон соң, оозу канча каргыш алганы менен убада ордунан чыгабы? Бардар айылдарга бири аң терисин, бири адам канын сүрткөндөй күлүңдөтө сырдап жасаган үй убанчын, бири үлүлдүн кабыгындай кырбылантып жаңактан кырган идиштерин тартуулап, ошолордун кайрымчысын кураштырып, ат кылып, анан кутулушмакчы. Мындан башка аларга арга бар беле. Кыл куйрук өнбөй жаткан жерлерге какыс-кукус кылбаса болбойт деп, домбуну бий өзү жумшаган болчу. Ошолордун катарында Нойгуттардын айылы да бар эле. Ошентип Мадылдын арызын Абил бей айттырбай билип отурду. Мадыл болсо кимдин алдына тизе бүгүп келгенин билбеди. Аны эл агасы, журт куту деп түшүнүп, ордука жанчылган жүрөгүн калтылатып, ак пейил менен адилдик сурап отурду. Абил бей чөк түшкөн бойдон баш көтөрбөй, бышыктап отурган Мадылды да бир тиктеди. Канжыттанган айрык боз көйнөктөн тыртайган арык эки ийне дирт-дирт этип турду. Кем бар? Абил бей тышка үн салды. Босогонун сыртында турган жигит кирип келип, колун бооруна алды. Абил бей ичиндеги кымкуут оюну алаксый. Жигитти бир пас каадалуу ойлу тиктеди да: "Жакын киши жолотпо, уктуңбу? Өзүң да босогого турбай нары кет", деди акырын. "Коп, бек ага". Абил бейдин кылыйган көздөрү Мадылдын кыржыйган далыларына, канга калдырап каткан боз көйнөккө көчтү. Бирде азаптуу далылар, боз тумандын жылчыгынан чыга калгансып, домбу хан тагасынын чычаланын учундай кызыл көздөрү, бирде канга каткан боз көйнөк, бирде кыжырлоо түйүлгөн кесирлүү чеке улам алмашылып, Абил бейдин көз алдында туш болуп ойноду. "Айланайын эл агасы, жеңеме камчы үйрүдү, итими атып кетти. Отурган экен". Абил бей ичине толгон заарды ушуну менен чыгарды да, бир пас унчукпай отуруп, анан: "Эми эмне кыл дейсиң, Мадылым?" деп жумшак сурады. "Эмне кылам, айланайын эл агасы? Алы жетпеген акыретчи". Мадыл бул эки жактуу жоопко баамы жете бербей, Абил бейди жалт тиктеди. Абил бейдин көздөрү сыр тартып жылтырап, уурту жымыйып турган эле. Мадыл эчтеме биле албады. Абил бей сол колун акырын Мадылдын далысына койду. Шордуу далысын кут конгондой сезип, бүткөн бою жамырап кетти. Ал эреркеп, өксөп жиберди. "Кандай кылам, айланайын агасы? Эңкейгенге эңкейгин, чекең жерге тийгенче, какайганга какайгын, төбөң көккө тийгенче" деген өчүңдү ал, Мадылым. Бул дүйнөдө алы жетпеген акыретке коюп көңүл сооротот. Ия, акыретке дейре эмне бар, эмне жок. Колдон келсе, карыш шылдырбай акыңды, өчүңдү ушерде алып калганга не жетсин? "Айланайын, айланайын эл агасы", деп энтикти. Мадыл жалдырады. "Өчүмдү алып бер, Кудай жалгагыр. Кара башым тартуу, кара мейнети менен да болсо, жакшылыгыңызды аткарамын. Менден кайтпаса, Кудайдан кайтар. Өзүң аласың". Мадыл таң калып, оозун ачып тиктеп калды. Абил бейдин иреңинде эч өзгөрүү жок эле. "Мадылым, мөнүшкөр тууганыңдын колунан мынтып көргөндөй болдум эле". "Бар", деди Мадыл шашылып. "Бар. Бүркүттүн кызыгы менен жүрүп, сары акем мынтыгын көп урунган эмес, жапжаңы бойдон турат. Мылтыкка бий колко салып калды бейм. Ал эле болсо жарасы жеңил". Туура чуркап барып, алып келип беришке даяр болуп, Мадыл делбиреп турду. "Мылтык атып көргөнсүңбү?" "Жок. Мага пайдасы деле жок. Көңүлүңдөн айлансын бир мылтык. Азыр алып келем эл агасы". Абил бей кабагын бүркөп, тегинин колун кагып тынчтандырып сүйлөдү. "Чындап ыйласа сокур көздөн жаш чыгат. Атып көрбөсөң эми атып көрөсүн. Кулак сал. Ошол мылтыкты октоп алып, жолун тосуп жатасың". Мадыл нес боло түштү. "Кимден?" "Менден жакшы билесиң". Абил бей Мадылдын көзүн тиктеди. "Чоочуба жаман. Бүлөсө майга өтпөгөн кысталак. Мен сени эркек деп айтып отурамын. Боорум ачыгандан айтып отурамын. Уктуңбу? Мылтыкты октоп алып, жолун тосуп далдаада жатасың". Мадыл шалдырап отурду. Капилеттен мылтык тарс деп, алдындагы беги жалп этип аттан түшүп калса, өлүм кимди коркутпайт? Артындагы жигиттери жайылып кача берет. Алар кайра эсине келгенче, изиңди суутуп кетпейсиңде жан жокпу? Кулагыңа кеп кирдиби? Калганын мага кой. Бороон жүрсө да сага жел тийбейт. Катыныңа да айтпа, эч кимге көрүнбө. Уктуңбу? Калганын мага кой". Мадыл эми түшүндү.
сынап жатпасын дегендей Абилбийдин жүзүн мелтиреп тиктеди. Абилбий анын дилин окуп, акырын баш ийкеп койду. Мадыл шишик эрдин бек диштеп, кекке суусап, көзүнүн жашы кургап кетти. Сайдым башымды. Келтеги аз келгенсип, бирөөнүн катынына камчы үйрүсө, көрбөйсүңбү? Эшиктеги итти атып кетсе, анын кутурганы ошол. Я, өзүң ойлоп карачы. Ушунусу менен ал кургур өзүн өзү өлүмгө кескени го, деп көкүтүп, кайрап, дем берип күлгөн болуп койду. Ошент, кайратың болсо, өчүңдү ушул дүйнөдө эле алып кал, Мадылым. Мадыл обдулуп, сайдым, көрдүм ошондон, деп күбүрөп тура баштады эле. Абилбий колун астыя жаңсап, кайра отургузуп койду. Абилбийдин кабагы чытылды. Мадылдын оюн окугусу келгендей мелтиреп тиктеди. Сага эң акыр айтарым, дан багарларга жакын жерден тоскондой бол, уктуңбу? Мадылдын акылы жетпеди. Абилбий томсоруп турган, жүзүндө эч ырайым жок эле. Мадыл жалтанып кетти. Көзүн алак ачып, жер тиктеп баш ийкеди. Сөз ушул, дан багарларга жакын жерден гана тос, деди Абилбий эскертип. Эмне үчүн экенин сен ойлонбо. Сен ойлоно турган иш эмес. Эй, сөз эки болбосун. Сен домбу өлтүрсө мен кууйм, мени өлтүрсөм ким кууйт? Ушуну билип кой. Жөн эме. Кайыр. Мадыл шашыла таазим кылып чыгып кетти. Абилбий бет алдын тешетиктеп, былк этпей, бейиттин башына отургузган калмактын бурканташындай кубарды. Мунун баарын Абилбий бечара айылга жан тартып иштеп отурат деп түшүнүп, Мадыл байкуш көңүлүнө канат байлап, төбөсү көккө жетип кетти. Бар болгон эле ушул беле. Аштан кийин ортого саламга барганда, Абилбий ушул домбуну кошо ала барган болчу. Хандын таятасы Токтоназарга кабырга тууган эле. Ошондуктан хан бийге кошуп, муну да жылуу жүз менен тосуп, хан тагасы атантып, салык жыйноочу амалдарды кылып, Абилбийге кошкон. Мына, домбу күн өткөн сайын таршыды, хан тагасы деген атагына көптү. Кез-кезде сөзүн этибар албай, сыртын салып да кетет. Эре салашат деген ошол. Бул биринчи түрткү. Домбу элге жек көрүндү. Ал мунусу менен ордону эл көзүнө жеңилтет. Бул экинчи түрткү. Ушундай жагдай үчүн бийдин ордодон алган жашырын жарлыгы бар. Кандай гана болбосун, бийликтин оорчулугун жаап, ызгаарын актап кетишке ордо кам көргөн. Бирок Абилбийге кандай мааниде жарлык берилген болсо, домбу хан тагасына да ошондой эле жарлык берилгени белгилүү. Озунган оодарат. Бул да Абилбийдин эсинде бар. Оодарышар мезгил келип калган сыяктуу. Элдин жону жукарып, арыз айтуучулар, нары карап күңкүлдөп сөгүнүүлөр күндөн күнгө көбөйүп баратат. Бул үчүнчү түрткү. Мына, ушуларды тегеретип ойлонуп, кыябы көздөн учуп жүргөн чагында Абилбийге Мадыл өзү келип бербедиби? Ар нерсенин артык баш чара-чуусу жок бүткөнү жакшы. Буга Мадыл эң сонун жарак болчу. Абилбий жеңилдене демин алды. Кем бар? Деп тышты карап алаканын шак-шак койду. Сырттан Зайыбы кирди. Каракаш айым байын бир чаргып тиктеп алды да, тиги бечара канга жуулуп кайда жүрөт? Эмнеге келиптир? Деп сурады. Абилбий көзүндөгү заарды Зайыбынан да жашырып, көзүн сүзө үнүн муңайып чыгарып, баягы домбу тентек, чорду нойгуттар кылкуйрага 5 ат беришмекчи эле. Ошол бир тике кечигип калса, тентек ушуну кылыптыр, деди. Кой деп койбойсузбу, татка? Каракаш айым сулуу кашын жогору көтөрдү. Бухараларыңызды четинен сабап. Абилбий күлүп койду. Хан тагасы да. Ал хандын тагасы болсо, сиз элдин агасысыз. Эл сиздики. Абилбий көзүн кылыйтып жууп, иштен тынып башын экеңдетип, эчтеме эмес. Мындайдын жазасын Кудай берет. Мындайды Кудай узатпайт, деди акырын. Акыры, байбиче, нары жигиттерге айтчы. Жанагы байкуш нойгуттар үчүн 5 атты тезинен айдап, кылкуйрук чогултуп жаткан жерге жеткизишсин. Өзүн киши жаптырып, менден салам айттырып, кылкуйруктан кутулганын белгизип кой, сүйүнүп калысын бечаралар. Коп татка, бул сооптун иши. Ошент. Так, деди кул киши балача эркелете кобурап, жылбырды узун кое. Так, торутайым, так, тентегим. Эмне, мени сүйрөп өлтүрүп кеткиң барбы? Семиз Торутай кулагын текчейтип, жолдун үстүн тиктей жоошуй калды. Жеңгелдин арасынан адамдын башы чыгып турганын көрө, бир кур кул кишинин жүрөгү шуудей түштү. Сен кимсиң? Мен эле Кулаке. О, сүйрөлгөн урган, Мадылсыңбы? Кул киши көздөрүнүн күлүңдөтө аны имеретиктеп, өзүнө чакырды да саламына алик алып, колун кармады. Кул кишинин имеретиктешинен жалтайлап, Мадыл жер карай берди.
Bir yerде эмне кылып жол тосуп отурасың деп сурап жиберет экен деп сана аркап элеңи кубарып ээрди кеберсип кетти. Бирок кул кишинин анын кебетесине серп салышка, жол боюнда жалгыз отургандан шектенишке жолосу жок болчу. Зыкым тагдыр адам баласына кубаныч жыргалынын даамын 1-2 ирет насип эткен болсо, ошол илми кайып насип бүгүн кул кишиде. Ал алыс жолдон чарчоо билбей, корсагы ачпай, көңүлү куш болуп көкөлөп келаткан эле. Жолдун жээгине көчүк басып, тебетейин чекесинен өйдө түртүп, терин алаканы менен ырахаттана сыйпап, бүгүн тигеле боз бутоонун нары аркасынан чыктым эле деп кубана сөз баштады. Кудай жалгап, тайым жетеке бош экен, лепилдеп жүрүп эле отурду. Мадыл ушундан кантип ажырашып басып кетээрин билбей, өңкөйүп сөз кулагына кирбей турду. Кул киши аны менен иш албайт. Кубанычтан жалтыраган көздөрү менен Торутайды жалына тиктеп, ан сайын бабырады. Буйраса, жаман жылкы болбойт. Карачы Мадыл, сөөгү чоң, жашы өссө керилген тоурчак болот. Кандай дейсиң? Көмүргө эмес, сайышка минип түссө болот. Кул кишинин көзү көзүнө уранганда, Мадыл аргасыздан башын ийкеди. Эмдиги жылы минишке жарайт. Жок, минбейм. Жашында эйир басты болуп, колу түшүп калса болбойт. Кул киши өзүнчө бырс күлүп алды. Атты көрүп аягы талып турганын көрбөйсүңбү ит кул кишинин? Эптеп бышты чыгарып алсаң анан. Жемчик пыр учса селчи очуп, эрмен башын керт диштеп оттоп турган чоң тайды Мадыл эч ойсуз тиктеп турду. Кул киши ордунан туруп барып, тайдын көкүлүн сылап, жалын сылап, соорусун сылап, чалыштан жаныбарым, буйруп миңгилик кылсын, жаман мал боло койбойт деп кобурады. Ичи сыздап ооруп турган сыяктуу, кабагын тырыштырып отурган Мадыл дегенин көңүлүн уладыбы, башын акырындагы ийкегилеп тим калды. Кул киши ыраазы болбой, Мадылды таарына тиктеди. Эптеп бир мингич болсо болду да, биздей бечарага. Мадылдын жүзү өзгөрбөдү. Ал кеңгереп отурган башын эч маани койбой эле ийкегилеп тим болду. Кул киши тырыша түштү. "Ой, эмне кубарасың?" деп кытыр сурап койду. "Эмне кылып жүрөсүң бу жерде? Кайда баратасың?" Бул суроолор Мадылдын эсин оодарды. Ал көзүн жумду. "Жайынча эле кул эке, ушул жактан келатып, уш жерге отуруп уктап кетиптермин." Кул киши анын кансыз сөзсүз илеңин карап туруп, оору ачып кетти. "Келтектен али оңоно албай жүргөн турбайсыңбы, байкуш?" Мадыл жер тиктеп салбырап баш ийкеди. Кул киши аны андан нары бирдеме деп жубатышка сөз таппады. Ал дагы өз кебине кирди. "Байкуш саратым, 15 асый болуча мендим. Кудай урган, адамдан эстүү мал эле. Кайран малым, жаман кулдун ашында зоругуп кетти го." Кабагы кайра жазылып, уурту бактылуу жымыйып, тайын жалжылдап тиктеди. "Ай эме, буйруп миңгилик кылсын. Мунумда сары аттан кем болгудай эмес. Түздө минип көрбөдүмбү? Деги майышар түрү жок. Бирок коркот экенсиң. Окус белин кетирип алсаң бүттү да." Эки этекти кайра кыстарып, эки бутка жалынып, жөө жетелеп келе бердим. Акыры аман болсок, миниш качат беле. Карачы, мойну бир кулач болот. Баралына келгенде. Мадылдын көңүлү келип, "Сатып алдыңбы кул аке?" деп сурады. Кул киши жооп бере койбой, "Бая эле сурабайсыңбы?" дегендей мулуйуп тиктеп алды. "Жон териме сатып аламбы?" Мадыл эмне дээрин билбей, көзүн ымдалап туруп калды. "Бул кайран сары атымдын төлөбү?" деди кул киши жаркылдап. Ал укмуштуу жомок айтып жаткансып, өз сөзүнө өзү берилип таң калып, тамшанып сүйлөдү. Өмүрүндөгү өтө өкүнүчтүү, өтө кубанычтуу иш. Уга турган кишиге эмнесин жашырмакчы, эмнесине уялмакчы. Мадылым, ушундай болду. Жылкы чарчаганда бир мүдүрүлсө турбайт экен. Кайран сары атым зоругуп жыгылып, ошол бойдон турбай өлдү. Кайда барам? Башын кучактап отуруп калдым. Түшкө жакын арт жактан көп өгүз айдаган жолоочу барып, ичинде бир да тааныш жок. Атым экөөбүздү тегеректеп туруп калышты. Аттын жок дегенде кулагын жырып, шариятын түзөп этин адалдап да койбоп турмун. Кишилер читкеп, боюн качырышып, "Арам өлүп калыптыр да" дешип күңкүлдөп калышты. Улоолорун чүүчүлөшө жөнөй башташты кайбири. Куу тагдырдын боорун ачыбай, ушуга такап отурган соң, "Мен адамынан эмне жакшылык күтмөкмүн? Жалынайынбы? О адамдар, адамгерчилиңер барбы акыры?" деп үн салды бири. "Өлү болсо мейли эле, жардын түбүнө жашырып коет элек. Мунун эки көзү жылтырап турбайбы? Кантип ээн жолго таштап өтөбүз? Киши кусуру урбас бекен бизди?" Кишилер токтолуп калышты. "Мадылым, башына жаман иш түшүп турганда, сага көтөрүлгөн келдек кайда сени чыйралтат. Көңүлүңдүн өктөсүн билип,
көтөрмөлөп сүйлөгөн сөз кайра муунуңду бошотот окшойт. Мен ошондо атама эректегенсип көзүмө жаш алдым. Мадылым, о адамдар, баарыбыз эле мал көргөн элбиз го. Иштен түшкөн кулумду деле тумшугун сыккан ак малымдын баласы деп кайнатып жеп коебуз го. Ошондон арамбы ушул? Атаны сакылар-ай, кайсы атаңар Меккеге барып келди эле? Деди жанагы киши дагы. Мен түш көрүп жаткан окшойм дедим. Мадылым, түш болсо гана, толгонуп ойгонуп кетсем, сары атым окуранып жанында турса гана. Ошентип жанагы киши элди кайра чакырып алып, сары атты өзү муздады. Наркы кышта көтөрүм болуп чыккандан коркуп, ошол жылы арпага жемдеп, көп минбей, куп бактым эле. Сары аттын кара эти дың чыкты. Деңгене кылып бөлүп алышты. Мен эмне дейм? Кеңире эле турдум. Мейли. Талаада тарп болуп калганча, адам баласы жеп кетсин дедим. Ошолор кийин бирдеме кайрыйт деген ойдо болуп турбу? Жуп жөнөрдө, карма муну. Сен ким болсоң ошол бол. Анда менин ишим жок. А сенин менде ишиң болот. Эмдиги күздө ушул топунун ээси Акбай дегенди сура. Бозбу тоонун күн жүрүш жагына бар. Айтарым ушул, деди. Ошентип топузун колуна карматып коюп, жүрүп кете берди. Ал эмнеси? Эмнеси экенин мен кайдан билдим ошондо? Деп кызый сүйлөдү кул киши. Бул кандай кеп? Оюңа ар нерсе кетет экен. Бул кандай сыр? Шайтан топузун карматып коюп баса бердиби? Этиң дүркүрөйт экен. Топуну эмне кылдыңыз анан? Айтып келатпаймынбы? Өөгүнү катын төшкөр жамак бокчосун аңтарып отуруп, бир топу таап алды. Бул кайдан жүрөт? Тегеретип карайт. Жууп чоң баласына кийгизип коймокчу болуп калды. Карап отурсам баягы сары аттын кейиши менен жүрүп таап-такыр эсимден чыгарып таштапмын. Келгенде бокчонун кулагына тыккандай болгонсугам. Ошол бойдон эмне кылаарымды билбей жүрүп, бир күнү келдирип отуруп, көңүлүмө туура келди. Топуну коюнга салып, эки этекти кайра кыстарып, бозбу тоонун күн жүрүш жагы кайдасын деп жолго чыктым. Кайда барарымы катынга да айткан жокмун. Кантип айтасың? Атаңдан калган аласаңа баратпасаң, кайран киши. Элине күлүк аттын кашкасындай таанымал киши турбайбы? Кадимки Акбай кара жаак дегендин өзү турбайбы? Кулаке. Кул киши кичине демин басып, кебин астелеп улады. Улак союп мейманчылады. Бетиңден отуң чыгат экен, эмне дейсиң? Жолго өлгөн атымдын тарпын кууп келдим дейсиңби? Бетиңден куп отуң чыгат экен да. Ойлоп калдым. Кой, ушул бойдон эле жим кетейин. Бир маалда, кана, менин топумду жоготкон жоксуңбу? Деп колун сунуп калса болобу? Топусун колуна тапшырдым. Эртеси, мына, атыңдын өлөмтүгүн 4 улак кылдым. 4 улакты жууруп тай кылдым. Ал, жетелеп кет. Убайын көр, байкуш, деди. Сен Мадылым, ойлоп көрчү. Канте мынан, шалдырап көпкө отуруп калыптырмын. Азыр да кулагымда турат. Кой, мынча эсиңди жоготпо. Бизди киши дейт тура. Алмустактан бери бирине бири калка, бирине бири жардамчы болуп келаткандыгы үчүн киши уругу үзүлбөй келатпайбы? Киши ошон үчүн киши. Кишинин айбандан айырмасы, артыкчылыгы ушул. Көп селдейбе. Мен бар болгону кез келгенде кишилик карызымды өтөп жатам, деди. Ушинтти да чылбырды колума карматып салды. Ыраста, кызы талак. Бу курган дүйнөң, эли үчүн жандан кечкен куй кашка баатыры. Карыпка күйүмдүү Акбай кара жаактайдана кере болуп, дүйнө турбайбы? Мадыл жер тиктеген бойдон башын ийкеди. Анын эсине домбу түштү. Домбуга салган күндү Кудай көтөрүп көлгө салсын. Дили кыра болуп, бул дүйнөнүн баарына жогуна кайдыгер, кызыксыз, жансыз карап, ордунан туруштун да пайдасы кайсы экенине көзү жетпей кетти. Кул кишинин көңүлү Мадылдан кандайдыр бир кубаттаган, таң калган, жылуу ырай күттү эле. Ыраазы болбой мостоюп тиктеп калды. Башка кез болгондо сөз кадырын билбеген мал деп атасына акарат кылып, этек кага туруп кетмек. Сапсар болуп катып калыптыр, деди ал боору ачып Мадылга үңүлүп. Карыпты ушунча кордойбу? Көргүлүктү Кудайдан көрүп калгысы бардыр. Мадылдын жүрөгү шуудей түштү. Ошондойбу? Мадыл карып эмей ким? Мадылдай карыптарга кылган зомбулук үчүн жазасын тарткыз деп чоң Кудай өзү Абилбейдин көңүлүнө макул салып жаткандыр. Кудайдын каалоосу болбой, чөптүн бутагы сынбайт. Кудайдын каалоосу ошодур. Мадыл үшкүрүнүп жиберди. Кулаке, дүйнөң зордук, көптүн жайы окшойт. Кичинеге, азга каткан чарык сыяктуу тартуураак кулаке. Бул киши жубатарга сөз таппай карбаластады. Мадылым, кантебиз эми? Чоң суңганга да, көп сүнгөнгө да Кудай бар дешет го.
Мадылдын жүрөгү дагы шуудай түштү. Чоң сунганга Кудай бар дешет го. Чоң сунган ушул домбу да. Кудай кудайлыгын кылса көргөндүр. Шорду 5 түтүн Нойгуптун ыйын уккан чыгар. Кул киши Мадылдын илеңинин кубулушун байкап, абдан алпи кеткенин, ушул отурган эле жеринде чекеси менен жыгылып кете тургандай абалын сезди. Көп узабай өлүп калаар бекен байкуш, деп ойлоду. Мадыл, биз жака түшүп барсаңчы, деди угуза. Бир ар чексе дан топтоп берейин. Эт чапсаң күл чатайлап жеп, бир аз күн тынч жатпасаң болбойт. Карачы, абалың жок бекем. Мадыл мурдун быш тартып коюп, кирпигин кыймылдатып койду. Жерге кирсин, береке чексе дан тийишип кетер өлбөсөк, деп колунан тартты кул киши Астейдил. Кыйналба. Көз тирүүңдө бири-бирибизди ыңкайып ачка турганыбызды көрүшпөйлү. Ошентсеңчи, кайран Сарыбай, биз менен жакшы алака кылып жүргөн киши эле. Акбай кара жаактын келбети кул кишинин көз алдына келип, кул кишини сынагансып, андан көргөн жакшылыгы кул киши кимдир бирөөгө, кимдир кысталып турган бечарага колунан келген көмөгүн берип, алдагы кишилик карызынан кутулушун эстетип, салмак салып тургансыды. Кул кишинин дили улам агарып баратты. Тегинин каны сөөлү качып, сары тарткан бет колу куду өлүктүкүндөй жансыз, кунарсыз. Көп узабай өлүп калаар бекен байкуш, деп аяды. Сарыбайдын алы кандай? Көзүн тирдеп койгон куштай үңкүйүп жүктүн бурчунда отуруп калгандыр да, кайран киши. Мадыл ичинен эзилип, башын ийкеп койду. Ошент, деди кул киши чечкиндүү. Бир эмес 3 чексе дан таап берейин, жүр. Рахмат кулаке, деди Мадыл үшкүрүп. Жакшы сөз жан семиртет. Ой, ишенбей турасыңбы? Таап эле берем. Жүр. Бекназардын алдына барабыз. Домбудан өчүңдө чак түштү алып берет. Октуңбу? Өй, домбудайдын тумшугуна ысык темир басып гана коет ал. Мадыл башын чайкады. Анын эсине Абилбей түштү. Башымды аттап, сөзүмдү таштап, Бекназардан калка күтүп кеткен экен деп, аарына алса кантти? Кой, жетимге жөтөлдүн не кереги бар? Абилбей арызын жөнөтпөй койсо бир жөн. Мадыл 5 атты кантип унутат? Мадыл ичинен Абилбейдин даражасын тиледи. Өзүң бейил, деди кул киши шагысынып. Мейли, жок дегенде биртикке талкан алып кетпейсиңби? Мадыл баш көтөрдү. Үйгө барып, улоо менен келермин кулаке. Ал бетин тырыштырып, кыйналып ордунан турду. Ате, азыр эле барсаң болот эле, улоо деле табылат эле. Кош эмесе, кошуңуз. Кул киши тайын жетелеп, эртелетип бирдемелерди кобурап жолуна түштү. Бирок көңүлүнөн Мадылдын кебетеси кетпей койду. Кантер экен. Деги 5 түтүн Нойгуттун күнү куруду. Теңирберди аба менен сүйлөсө көчүрүп алат элек. Неси жаман? Бизге кошулуп, дан багар болуп кетсе, неси жаман? Жок дегенде, курсагы ток болбойбу? Дан багардын ичинде Бекназар деген бар. Домбунун кутурган тумшугуна ысык темир басып коймок. Кул киши эрдемсип басты. Кезигерине кезикпейт да ошол домбу. Кул киши төмөн барып, кайрылып тиктеди. Мадыл селдейип бир ордунда турган эле. Ал кул кишинин тиктегенин көрдү окшойт. Кыбырап басып, жолдун үстүнө жанагы жаткан жерине чыгып, келтек сыяктуу соройгон бирдемени алды. Байкуш, таянган келтегин отурган жерине онтуп койгон экен, деп ойлоп турду кул киши. Мадыл турган жеринде көрүнбөй калды. Кул киши көпкө тиктеди. Мадыл көрүнбөдү. Өлүп калбагай эле байкуш, деп улутунуп кул киши жолуна түштү. Күн аздап эригенсип кызылы булутка жайылып, чөгүп батып баратты. Тегирмен күү. Айзада батып бараткан күнгө сыртын салып, тизесине бетин коюп, күүлөктү тыңшап, көйлөдөн көбүктөн чыгып жаткан сууну тиктеп отурду. Суу үстүндө чимирилген күмүш таза көбүктөр быжырап, күндүн кызгыл нуруна кубулуп, жалтылдап кетип жатты. Күү. Тынымсыз күү. Көйлө жактан салкын чапата жүзүн желпип турду. Тынымсыз күүлдөп, бир конунда зымырап жүрүп турган, баш тегиреткен тездик ичинде кошо бараткандай эчтемени ойлой албай, ал тынч отурду. Ешим көйлөдөн агып чыккан суунун нары бетине келип, муздак суга колун салды эле, шапшып ойноп, колун жууду. Көңүлү ооп, көзүнүн кыйыгын жиберип анан, "Жеңе, эмнени ойлонуп отурасың?" деп тиштерин кашкайта, ачык күлгөн бола суу чачып койду. Айзада ичиркенип, колун калкалана берди. Ой бала, көйнөгүмө суу кыласың?" Жарк этип күлүп жиберди. "Менин ойдон арылган күнүм бар беле бала. Билбегенсип сурап коесуң да." Ешим сөзгө такалып, унчуга албай калды. Бирок эптеп эле сөз башталып калганына ичинен кубанды.
Күлүп жүрүү жеңе сага абдан жарашат. Ошондой бекен? Айзада көзүн кылгыртып, тиктеп улутунуп койду. Кай бирөө кара түндөй көңдешет го. Оозуна келгенин оттоптур ким айтса да. Ешим ордунан тура калды да, өн кызылын үмүттүү тиктеди. Жаштык гүлдөп турган иреңе суз тартты. Күү, тынымсыз күү. Жөр бала, тегирменди карайбыз. Уксаң, таш тыкылдап калды. Жеми азайып кетти окшойт. Ешим бери секирип өттү да, унчукпай Айзаданын алдына басып, тегирменге кирди. Экөө чанака барып, эңкейип тиктешти. Ешим жемди бир тике көбөйттү. Мынча койсом жеңе, унун ирик болуп калат го дейм. Айзада эңкейип, унга колун тосуп, колу агара түшкөндө кармалап көрдү. Кичине тарта түш бала. Кайран буудайды жарып эле баса бериптир деп. Энең мени жыландай чагат кокуй. Анда мына, болобу? Болот го ушул. Жана жемди көбөйткөндө боордугуп жоошуй түшкөн таш кайра тыкылдап, тыякка ыргып кетчүдөй катуулап чимирлеп, тажал үн салды. Тозгок тегирмендин ичинде самсып учуп жүрдү. Айзада чакылдакты тыңшап, чаңып түшүп жаткан унду, ал кандайча куралып дөбөлөнүп келатканын үнсүз тиктеди. Ешим эшиктин оозу ченде тирелген капка сүйөнүп, кишинин оюн башка дүйнөдөн бөлүп ала качкан күйүлдөктүн арасында калып турду. Тегирмен ичи улам караңгы боло берди. Ешимдин кыр муруну, кымтылуу эриндери эшиктен кирген шоолого бир тике жарык болуп сызыктары көрүнүп турду. Көз байланган сайын тегирмендин күйүлдөгөнү күчөгөнсүп, аны кучагына бек уруп, жалгызатып баратты. От жагалыбы жеңе? Айзада караңгылыктан суурулуп туруп келип, эмне дейсиң бала? Деп сурады. От жагалыбы дейм. Мейли. Шаатыт дүңкүйүп турду. Түбүндө жылтылдап от күйүп жатты. Оттун боюндагы кишилердин көлөкөлөрү бирде түшкө кирчүдөй коркунучтуу болуп узарып, калтырап, кайта жалп этип жок боло түшөт. Оттун алсыз жарыгы тунжуратып баскан караңгылыкты кууп, тыттын тартайган шактарына жабышып, обого акчыл шоола чачып үлпүлдөп, алда кайдан ит үрүп, тегирменден түшкөн суунун этеги жакка бака чардап жатты. Тегирмен күү, бир конунда күү. Айзада тегирмендин босогосуна сүйөнүп, теги эшимдин карааны караңгылыктан суурулуп, отту карай, көлөкөсүн сүйрөп басып баратканын, оттун жанына барып сүйлөшкөндөй күймөнүп, эңкейип, жок болсо түшүп, оттон чечила алып, жалтылдатып бере чуркаганын көрүп турду. Ешим жүгүргөн бойдон келди. Мына жеңе, куурай барбы, жокпу? Деп кубанып шак-шак сүйлөдү. Муну ичкери алып кире бер жеңе. Айзада чычаланы алып ичкери кирди. Кандайдыр бир деме тегирменин төрүндө аны аңдып тургансып, кайра чыга качты. Ешим бир паста бир колтук куурай алып, караңгылыктан чыга келди. Эмне кирбей турасың жеңе? Коркуп, деп күлүп койду Айзада. Эмнеден коркосуң? Жүр. Таш дирилдеп, бир кунунда такылдап жүрүп жатты. Таман титиреп, көөлүнүн суусу шау деп, туңгуюктан алда кайдан угулгандай. Кичинекей от бүлбүлдөп таштын атырабын араң жарык кылат. Айзада куурайдан анда-санда бир тике таштап тутантып отурду. Ал эшимдин байымын басууда. Ойлогонсуп жер карап отурганы менен, кулагы да, ою да ошол жакта. Эшим көзүн коюлтуп тиктеп, бирдеме айтчуудай болуп, бирок тартынгансып, ойго баткансып отурду. Айзаданын жүрөгү дикилдеп чоочулады. Башы кеңирегенсип, оюн жыйнактай албагансып, ичи кымкуут боло баштады. Ал кежегеси ысыгансып, эшимдин өзүн тиктеп отурганын сезип, ан сайын дүрүлдөгөнсүп кетти. Жеңе, үшүп калба. Сомбула быйыл эрте тубабы? Күн жакшы эле салкындап баратат. Эшим камзолун чечип үстүнө жаба берди. Жамынып отурчу. Кой бала, өзүң үшүбөйсүңбү? Деди Айзада. Антке менен ал камзолдун ары түртө албай койду. Эскирген камзолдон эркектин жыты буркурап, келиндин көңүлүн аздырып жибергендей. Эшим жанына басып келип отурду. Айзада чочуп кетти. Бала, нарыраак, деди ал күңкүлдөп, жалыны түр, моңдуу жылмайып. Бирөө көрсө эмне дейт? Бул сөздөн эшим кагуу эмес, сыпаалык үчүн айтылган эптеп бир жоопту, ширин назды көрдү. Анын жүрөгү ушундай болжол, көңүлү ысып, көрсө жеңемсин да, деп тамашага саптырып, белинен тартып койду. Айзада каршылык кыла алган жок. Ошентсе да, үнү араң угулду. Ал эрип, тартылып кетти. Бирин-бири акмалап, биринин жүрөгүн бири тыңшап, унчукпай отуруп калышты. От өчүп, үлпүлдөп баратты. Ошол учурда тыштан бирдеме шырт дегендей болуп,
Айзада тура кала эшикке умтулду. Эшим аркасынан чыкты. Эч ким жок. Түн мемирип турган эле. Ким келмегеле, деди эшим. Айзада унчуккан жок. Арыктын жээгине тапталган сары чөпкө отурду. Эшим чапанды ага жапты да өзү жанына чалкасынан жатып калгып бараткан толук айды тиктеди. Күү, шау, шау. Ара бир кунумду айланып, суу бышылып ак көбөк чертип, төмөндөп көбөгү тараган кара суунун бетинде тоголок баштуу ак жылан болуп ийреңдеп, калтылдап ай жатты. Айзада ошону тиктеп, кымкуут оюн жыйнактай албай, өзүнө өзү таң болуп отурду. «Жеңе», деди эшим толгонуп. «Жомок билесиңби?» «Ыя», деди Айзада оюн бөлүп. «Сүйлөп отурбайсыңбы дейм?» Эмнени сүйлөйүн? Эптеп бирдемени. Менде кайсы сөз болсун, эркексиң го, өзүң бирдеме. Менби? Эшим ойго батты. Мен эмнени? Ай толукшуп, жолун тоскон чарым булуттарды тепчип баратты. Эшимдин жүрөгү алда кандай самоого, сагынычка толуп, айдын булуттан чыгаар жолун тиктеп жатты. Айзада алакандары менен бетин басып үңкүйүп отурду. Ал эшимди алаксыткысы келди. Эшимдин көңүлү оогон жактан качып, кантсе баамдабаган болуп, ал тараптан андай үмүттөнгөндү эч күтпөгөн болуп, өткөрүп койгусу келди. Бала», деди Айзада көңүлү көтөрүлгөнсүп, шылк этип. «Ушул жарыкта ак чөлмөк ойносо көрүнүп калат. Ошол көрүнгөнү жакшы да, бат таап алып, талашып, күйүгүп чуркап. Ал кезде беш көкүл элек. Азыр деле беш көкүл кыздайсың жеңе. Шылдың классында. Мага ошондой көрүнүп жатасың го. Куулсун». Айзада чапанга кымтынып, ойлонгонсуп унчукпай калып, анан чапандын арасынан сагыныч, өкүнүч толгон үн менен акырын сүйлөдү. Ал мезгил өмүрдүн жазы экен көрсө. Алдында жалгыз гана жакшылык жайнап тосуп тургандай мезгил. Оюн, күлкү, таттуу үмүт. Жарыктуу дүйнөдө булардан башка да ажырашуу, азап, суук тил, ал кетүү, өлүм дегендер баардыгы түшүнгө кирбеген мезгил. Айзаданын үнү эшимди ойго батырды. Анын көз алдына үпү тагып кундуз тебетей кийген керилген сулуу кыз, жалаң акчыл тартып магдыраган жаздын коңур түнү, чарчоо билбей, уйку билбей шатырап ойноп жүргөн кыздар, жаш жубандар, уландар келди. Ак чөлмөк талашып, каткырып күлүп, каны бетине чыгып күйүгүп чуркап, жаштыгын жерге батыра албай уландар менен кармашып, мемелеген бактылуу түндү жылмайтып, аны жүрөгүнүн алабына жылытып, жайнап жүргөн кыз эле. Эшим көзүн ачып, азыр жанында ошол сулуу кыз жаштыгын колунан түшүрүп алып, эски камзолун жамынып, үңкүйүп отурганын көрүп, негедир көңүлү чөгүңкү тартып кетти. Айзада үңкүйүп отурду. Ал дагы баягы сары зил кылган муңуна чөгүп отурду. «Жеңе, сен ак чөлмөктү жакшы көрөт турбайсыңбы? Мен топу бекитмейди жактырам көбүнчө», деди эшим аны сары зил ойдон тартмакка. «Бала кет экенсиң, жаман оюн эмес», деди Айзада баш көтөрүп. «Кээ бир адепсиз жигиттер топуну издеген болуп, койнуңа колун салып жибергени болбосо, оюндун тузу ошол жеринде да». Айзада макул болгонсуп күлүп койду. Алар көп унчугушпай калышты. Түн бара-бара салкын тартып, чөптөр нымдалыша баштады. Күү, шау, шау. Бара бир кунунда тынымсыз жүгүрүп жатты. Ай кыйгач кетип, суу үстүндөгү ак жыланда иреңдеп жаткан шуула өчүп, суу каралжындап агымы көзгө илешпей, шырп-шырп эткен гана шабырт угулуп калды. «Бала, бооруңа сыз өтүп кетпедиби? Чапаныңы өзүң жамын, мен тегирменге кирип отурайын». «Уктуңарбы? Хан тагасы домбуну атып кетиптир го». «Ким? Кокуй. Ким экенин эч ким билбейт. Колго түшүп калган экен. Домбунун бир тууганы Тул Темир өлөсө кылып сабатып, атка сүйрөтүп, Абилбийдин эшигине алып барган имиш дейт». Эл бир паста дууду болуп, хан тагасына кол көтөргөн кандай эр экенин өз көздөрү менен көрмөккө алдында аты барлар Абилбийдин айлына агып калышты. Ошол убакта Абилбийдин эшиги да опур-топур болуп жатты. Кермелер толу ат байланган. Келип түшүп жатышкан, аттанып кетип жатышкан эл көп. Бийдин өргөсүнө жакын жерде бир киши 4 казыкка керилип ташталган. Киши жылаңач, кичинекей буурул сакалы канга уйпаланып, сербейип көрүнөт. Ал жөөлөгөндөй, эриндери бирдемени кыбырап, долдоюп, уурттарынан шүүшүн сарыгып, ичин уруп акырын онтойт, көзүн ачпайт. Эй,
деди ал жанталпас кылып. Бир убакта кол бутундагы кыл чылбырды үзе тургансып, күч үреп чиренип: "Сен кимсиң?" "Я." Көзүн ачты. Эки көзү кыпкызыл. Оозунан ысык дем чыгып, акактап эки жагын каранды. "Суу," деди ал. Эч ким суу берген жок. Улам жаңы келген киши карап өтүп бараткан эле. Азыр үстүнөн карап өткөн киши тээ алыстан, көк асмандан, көк чарым булуттардын арасынан баш багып тургандай, таанылбай, өтө алыстан көрүндү анын көзүнө. Жаңы келген кишилер күбүрөнүп калышты. "Ой, бул Бекназар баатырдын тууганы бул киши турбайбы? Ошол экен. Булардын кандай кастыгы бар эле домбода." Кул киши тайын жетелеп оттотуп, кыштоонун үстү жагындагы адыр түбүндө, кара жолго жакын жерде жүргөн эле ошол күнү. Кара жол жактан тарс деп мылдык атылат да, кимдир бирөөлөр чуур этип кыйкырык чыгып, эки жака дүпүрөтө ат чаап чаңып калганын көрөт. Не болсо да, чырдуу иш болуп жатканын сезип, көбүнчө тайын көздөн далдалап, камыштуу колотко бой жашырып жөнөйт. Ошондо артынан "Токто!" деп бирөө кыйкырып, адыраңдатып чаап жетип келет. "Кайда качып баратасың?" дейт кубалап келген ат салып. "Өй жигит, өй көзүңө кара, өмгөктөтпө, өй!" деп корунат кул киши. Андан аркысы кымкуут. Артынан дагы эки атчан адыраңдатып чаап келишип, абы дегенге келишпей ыраса тепкилешип, атка бөктөрүп жүрүп кетишет. Кул киши Абилбийдин эшигине келгенде бир эсин жыят. "Өй, хан тагасына кол көтөргөн сенсиңби, кул киши?" деп астайдыл таң калып сурады Абилбей. Кул киши Абилбийди көрүп, адилдикти көргөндөй эрилкеп, бир чети актыгына күйүп: "Бир өлмөктөн эки өлсүн, менин ишим эмне?" деп сөгүндү. Абилбийдин жанында турган Тул Темир сабана коргошуну уюткан камчы менен башка 2-3 тартып жиберди. Кул киши атырылып, этегине асылды. Камчы дагы шыбап тийди. Ал эсинен танып кетти. "Сени атты деп жатышат го, өз көзүбүз менен көрдүк деп жатышат го. Чыныңды айтчы, кул киши, Кудай алдында?" деп сурап отурган экен Абилбей. Кул киши экинчи эсине келгенде, бул сапар кул киши бийди да жек көрүп: "Бей, ушул мени адам өлтүрөт дегенге ишенесиңби?" деп сурады. Абилбей токтолуп калды. Кул киши жаш аралаш калчылдап кетти. "Я, ушул эртең бошонуп кетсем, сени да атып салам. Ушуга ишенесиңби, өй Абилбей?" Тул Темир сабана коргошуну уюткан камчысын дагы көтөрүп калды эле. Абилбей кайрылып басып баратып: "Болду, көп урбайм, сурап ала турганы бар мунун" деп тыйып кетти. Бекназарга киши чаптырды. Ошондон бери түш жарым убак өттү. Бекназардан кабар жок. Келтектин уусу денесине жайылып, улам эти карарып, ичи көөп, кул киши эсинен танып жатты. Абилбейдин өргөсү күү-күү. Бекназар кечиккен сайын Тул Темир кычайт. Ал карылардын жүйө сөзүнө конок бербей: "Биз дагы элбиз. Танбагарлардыбы? Чабабыз биз дагы. Эр өлтүрүш кандай экенин көрсөтөбүз биз дагы" деп чарылдап жатты. Баарынын кулактары делдейип, өлүм гана көрбөгөн, башка мүшкүлдүн баарын көргөн карыларда ачык сөзгө өтө алышпайт. Чекидешке тигинтип домбу өлүп отурат. Аткан жеринен кармап келдик дешип, мынтип кул кишине 4 казгак керип коюп отурушат. Бир гана данбагарлар өзүлөрү эмне дешет? Алардын тыңы Бекназар жанкечти эмне дейт? Буга жобу кайсы болот? "Асте баатыр", деди Абилбей акырын. "Ушул кул киши атканына ишене албай турам бир аз." Тул Темир кара өзгөйлөндү. "Ишене албай? Мен ишенем. Мону Бекназар токурду. Бекназар аттырды." Абилбей бүшүргөп орто заар болгонсуп, тегинин сөзүнүн да теги барын моюнга алгансып, жумшарып отуруп сүйлөдү. "Көз менен көрбөгөн соң, Тул Темир, паланча ушундай кылды деп киси айтып, баарын көрүп турган Кудай алдында күнөөгө кириптер болобузбу? Болор иш болуп, боёгуну канып турат. Эмне пайда шашылгандай эме? Шашылбайлы, териштирели, сураштыралы, жетели аныгына. Өзүңдүн көз алдыңда кул кишиден 3 айрылып сурадым. Же өзүңөр аны атып жатканда колунан кармап кала албагандан кийин, же жок дегенде мынтыгын кармап албагандан кийин?" Тул Темир: "Жо, ушул эле атты, ушул эле атты. Мынтык тарстай түшкөндө биз домбакен менен болуп калып, анан ары бери чаап, туш тарапты арытсак, ушул кул киши гана качып баратыптыр камыш аралап." Аңгыча Тул Темирдин жигиттеринин бири жүгүрүп кирип келди. "Келди Бекназар." Тул Темир камчысын бүктөй кармап, ордунан ызырынып тура калды. Абилбей камыраган жок. Бир ууртун тартып жымыйып гана койду. "Мейли, кайраты жетсе Бекназарды башка 2 чапсынчы менин эшигимде" деген ой кетти.
Бекназар эшим экөө экен. Дүпүрөтүп катуу келишкен бойдон котолоп жардап калган көпчүлүктү аралай, салам да айтышпай, айтылган саламга алек да алышпай, кайсактап каранып эл ичинен бул кишини издеп келишти. Бекназардын баардык жини бетинде, эки көзү кыпкызыл, тегинде жыпчылаңач, ичи көп, чиренип жаткан кул кишини көрө салып, атынан ыргып түшүп, баш жагына келип акырын отурду да, башын жөлөп, "Кулаке, кулаке" деп акырын үндөдү. Кулаке." Кул киши кыңгыстап үн чыгарды. Өзүнүн атын ким чакырып жатканын ажырата албай, жакшы эсине келе албай, кичине унтоду. "Суу барбы?" деди Бекназар артына. Кимдир бирөө чуркап бир кезе суу алып келе калды. Бекназар сууну кул кишинин оозуна кармады. Эгине муздак суу тийгенде, кул киши биртке жанданып, бирок дагы эле көзүн ачышка жарабай, үзүлүп түшө 3-4 жутуп жиберди. Ошондон соң тириле түштү. Бекназар суунун калганын кул кишинин бетине себеледи. Кул киши көзүн ачты. "Кулаке" деди кулагына жакын үңүлүп эшим. Кул киши "Я" деп алды да, кайра кыбагын тырыштырып, көзүн жуумп онтоду. "Айттым го бей, атып башыма урам будун муну. Ой Бекназар, келдиңби Бекназар? Карагылачы." "Келдим кулаке, мен Бекназармын." Урматтуу радио каармандар, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.